Президент Джо Байден АКШнын Кыргызстандагы жаңы элчиси кылып Брайан Стимлерди дайындоо ниетин билдирди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Ак үйүнүн сайтында жарыяланды. Атайын жана ыйгарым укуктуу элчиликке талапкер Брайан Стимлер учурда АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча бюросунун Борбор Азия иштери боюнча башкармалыгынын директору болуп иштейт. Ал буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия жана Азербайжан боюнча жардамчысынын орун басары болуп иштеген. Ошондой эле ал АКШнын Болгариядагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеген. АКШнын Түркменстандагы элчилигинде коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери болгон. Мындан тышкары Стимлер Сербияда, Босния жана Герцеговинада, Японияда иштеген. Брайан Стимлер орус, болгар жана серб, хорват тилдеринде сүйлөйт. Кошумчалай кетсек, Джо Байден АКШнын Камерун жана Бахрейндеги жаңы элчилерин дагы дайындаганын жарыялады.